Саламатсыңарбы? 16 сабагыбыз программалык камсыздоонун жана коопсуздугун долбоорлоо сабактар сериясынын жыйынтыктоочу сабагы. Мындан алдыңкы 15 сабакта камтыган темаларыбызда эң маанилүү жагдайларын ушул сабакта кайрадан эске салып жыйынтыктаганга аракет кылалык. Эң эле алдын продукту программалык камсыздоолорду иштеп чыгууда же башкача сөз менен продукту иштеп чыгууда кандайдыр бир процесстер ишке ашырылат деп биринчи сабагыбызда адегенде ушул концепцияны, ушул түшүнүктү бердик элек. Ар бир нерсе идея менен ортого чыгат. Сиздин жашап жаткан чөйрөңүздөгү изилдөөлөрүңүздөрдү натыйжасында бир программалык камсыздоо иштеп чыгуу идеясы пайда болушу мүмкүн. Анан ушул идеяңызды кийин мен мисалы ушул көйгөйдү ушул программалык камсыздоо менен эгерде чечсем, бул маселе коммерциялык жактан бизге кандай пайда алып келиши мүмкүн, жана бул программалык камсыздоо ошол көйгөйдү кандай чечиши мүмкүн. Мисалы Instagram программасы, Facebook программасы, андан тышкары мобилдик колдонмо же болбосо веб колдонмолордо сиздер күнүмдүк жашоодо кенен колдонуп келген программалар баардыгы бул биздин күнүмдүк жашоодогу кандайдыр бир муктаждыктын натыйжасында ортого чыккан программалык камсыздоолор. Ошол сымал эле сиздер дагы күнүмдүк жашоодо бир маанилүү күнүмдүк оокатта же болбосо бир компаниянын ичиндеги бизнес процессти же мамлекеттик мекеменин ичиндеги иш жүргүзүүнү оңойлотуу жаатында бир программалык камсыздоону ишке ашыра турган болсоңуз, дегенде бир пикири, идеясы ортого чыгат. Анан ушул пикирди, идеяны ишке ашыруу боюнча анализ жүргүзүлөт. Анализ жүргүзүлүп, бул программалык камсыздоо чынында эле керек экен деген бир натыйжа чыккан болсо, бир концепция ортого чыгат дагы. Бул концепциянын натыйжасында бир продукт, программалык камсыздоо иштелип чыгат дагы. Анан бул коммерциялык бир мааниге ээ боло тургандай бир деңгээлге чыгарылат. Ушул процесстин баардыгынын ичинде дизайн жана долбоорлоо иштери жүргүзүлөт. Ушул биздин бул сабактар сериябыз ушул дизайн жана долбоорлоо иштерине токтолгон. Дизайн жана долбоорлоо иштеринде маанилүү кээ бир түшүнүктөр бар эле, ошолорго токтолгонбуз. Булар тактык, толуктук, натыйжалуулук, ийкемдүүлүк, ыраттуулук жана туруктуулук дедик элек. Ушул дизайнда көбүн эсе ушул сөздөргө же ушул сөздөрдүн аркасында турган маанилерге жетиштирүү жаатында, программалык камсыздоонун ичинде ушул маанилерди камтуу жаатында иштер жүргүзүлөт. Тактык бул программанын дизайны талапка ылайык жана так болушу керек дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда бир максат койгонбуз. Анан бул максатты ишке ашырууда программалык камсыздообуз канчалык ошол талапка жооп берет. Ушул суроону дайым сурап турушубуз керек. Анткени көбүн эсе бир максат койгонбуз, бирок натыйжада бир программалык камсыздообуз таптакыр башка бир көйгөйдү чече турган болсо, анда бул пунктту аткарбай калган болобуз. Толуктук дизайнда керек болгон баардык компоненттердин болушун камсыздай турган бир пункт. Дизайныбыз же идеябыз, концепциябыз толук болуш керек. Эгерде бир тарабы кем болуп калган болсо, албетте муну ишке ашырып жатканда бул кемчилиги бизге бул программалык камсыздоонун бир ийгиликке жетүүсүнө тоскоол болуп калышы мүмкүн. Натыйжалуулук бул ресурстар программа тарабынан натыйжалуу пайдаланышы керек. Программалык камсыздоолор, билесиздер, программалык аппараттардын үстүндө иштейт. Андыктан программалык камсыздообуз эгерде абдан жогору деңгээлдеги талаптардын негизинде иштей турган болсо, мисалы эң эле күнүмдүк жашоодон өрнөк берейин. i7 процессору
16 гигабайт оперативдик эс тутум сымал абдан жогорку деңгээлде талаптар болуп калган болсо, албетте бул программалык камсыздоону колдонуу оорго турат дагы, кенен калк тарабынан колдонбой калышы мүмкүн. Андыктан ресурстар программа тарабынан туура жана максаттуу колдонулушу, экономдуу болушу, анткени көбүн эсе ушул ресурстарды, серверлердин ичиндеги ресурстарды колдонуу дайым программалык камсыздоолордун иштеп чыгып атканда же болбосо дизайнын ортого чыгарып атканда дайым эсте кармай турган бир жагдай. Ийкемдүүлүк дагы маанилүү, анткени муктаждыктарга жараша өзгөрө алышы керек программалык камсыздообуз. Акыркы мезгилдерде өзгөчө биздин дүйнөбүз тез кандайдыр бир өзгөрүүлөргө дуушар болуп жатат. Андыктан программалык камсыздообуз албетте ушул тездикте ийкемдүү болуп, жаңы шарттардын негизинде, мисалы ковид деген бир көйгөйүбүз чыкты акыркы мезгилдерде. Программалык камсыздоолорубузда ушул ковидтин бизге жашообузга алып келген жаңылыктардын натыйжасында ал дагы ошого шайкеш боло тургандай бир формада же болбосо ошондой бир дизайнга ээ болуш керек эле. Бул дагы ошо ийкемдүүлүк пунктуна кире турчу бир көрүнүш. Ыраттуулук дизайнда эч кандай карама каршылык болбош керек дегенди түшүндүрөт. Ар бир пикирибиз, ар бир кадамыбыз ыраттуу, чечкиндүү жана бир натыйжаны көздөй таштала турчу кадам болуш керек. Андыктан бул акырында туруктуулукту дагы алып келет. Анткени туруктуулук бул башкалар оңой эле тейлей ала турган деңгээлдеги бир программалык камсыздоо. Программалык камсыздоолор көбүн эсе бир команда тарабынан ишке ашырылат дагы. Бул команда дайым эле ушул программалык камсыздоонун ичинде болот дегенден алыспыз. Башка долбоорлорго өткөндөн кийин бул программалык камсыздоонун техникалык тейлөөсүнө башка адамдар келген болсо дагы бул ошол программалык камсыздоонун иштей тургандай туруктуулугун камсыздоосу үчүн дизайнын иштөө принциптерин оңой түшүнгөнгө зарыл. Эгерде түшүнүшү татаал болгон программалар болуп калган болсо, албетте кийин бул техникалык колдоо же болбосо техникалык тейлөө жаатында кандайдыр бир күтүлбөгөн проблемаларды, күтүлбөгөн көйгөйлөрдү ортого чыгарып калышы мүмкүн. Программалык камсыздоонун дизайнын көбүн эсе турак жайдын дизайнына окшоштурушат. Анткени визуалдаштыруу жаатында түшүнүктүү болсун деп биздер дагы программалык камсыздоонун дизайнында бир ошол программалык камсыздоонун ичинде кайсыл бөлмөлөр болот, кайсыл жагынан кирилет, ал бөлмөдөн кийин кайсыл бөлмө болот, андан кийин ошол бөлмөлөрдүн ортосунда кандай байланыш болот, кайсыл бөлмөлөрдө терезе болот, кайсыл бөлмөлөрдө терезе болбойт, сымал. Ар бир бөлмөнүн дагы өзүнө тиешелүү функционалы, жатаканасы өзүнчө, конок тозотурчу жагы өзүнчө, ашканасы өзүнчө. Ошондой эле программалык камсыздоолор дагы визуалдаштыруу жаатында түшүнүктүү болушу үчүн көбүн эсе ошондо архитектуралык дизайнга дагы окшоштурулат. Программалык камсыздоолордо ошондой бөлмөлөрдөн турат, модуль деп коебуз, компоненттерден турат. Ар бир компоненттин өзүнө тиешелүү бир функциясы бар, бирок ушул бөлмөлөрдү, компоненттерди бир блокко алып келгенде кадимки бир турак жайды же болбосо башынан аягына чейин бүтө турчу бир концепцияны ортого чыгарат. Ошондой эле коопсуздук жаатында дагы үйүбүзгө ууруу кирбеш үчүн мисалы терезелердин, эшиктердин коопсуздук маселелери архитектуралык дизайнда каралса да, ошондой эле программалык камсыздоодо да ушул уурулар, маалыматты уурдай турган уурулар, хакерлер башкача сөз менен кайсыл жактан кирип калышы мүмкүн, ошолорду кирүүсүн алдын алуу максатында дизайн иштери жүргүзүлөт. Программалык камсыздоолор көзгө көрүнгөн жана көзгө көрүнбөгөн эки бөлүктөн турат. Бунун аты бет түзүм жана ич түзүм дейбиз. Front end же болбосо back end.
фронт-энд көбүн эсе биздин колдонуучулардын көргөн тарабы, колдонуучулар тарабынан иштелген тарабы интерфейс деген да сөз менен колдонуп жүрөбүз. Ички түзүмү болсо ушул биз колдонуучулардын колдонгон функциялары арка тарапта серверде иштей турган, иштөөсүн камсыздай турган платформага бэкэнд дейбиз. Эки иштин ортосундагы айырманы көбүн эсе ушул айсбергдин сүрөтү менен чагылдырышат. Эгерде иштин 10-20% айсбергдин көрүнгөн тарабы, көз менен көрүнгөн тарабы болсо, көз менен көрүнбөгөн тарабы бул бэкэнд иштин ушул дээрлик 80-90% иштөө мотору дейлик, капоттун астындагы мотору ушул бэкэнд тарабына тиешелүү. Андыктан дизайн ишти жалгыз гана фронт-эндте эмес, сөзсүз түрдө албетте бэкэнд жагында дагы, ички түзүмүндө дагы, ич түзүмүндө дагы туура жүргүзүлүшү зарыл. Анткени канчалык иреттүү, ырааттуу, эрежелерге ылайык долбоорлоо ишин жүргүзсөк, ошончо биздин программалык камсыздообуз натыйжалуу жана ийгиликтүү болот десек болот. Программалык камсыздоонун дизайны 3 деңгээлде ортого чыгат. Архитектуралык дизайн, баштапкы дизайн жана деталдаштырылган дизайн. Архитектуралык дизайн көбүн эсе системанын жалпы структурасы жана системанын концептуалдык бүтүндүгүн көрсөтөт. Кардарлар менен иштеп жатканда дегенде көбүн эсе ушул архитектуралык дизайн көрсөтүлөт. Анткени баардык адамдар программист эмес. Баштапкы дизайн жана деталдаштырылган дизайнды кардарларга көрсөтсөңүз, аларга эч кандай бир маани бербеши мүмкүн. Архитектуралык дизайн көбүн эсе мындан алдын сиздерге үйдүн архитектуралык дизайнын көрсөткөндөй эле жалпы жөнөкөй кишинин дагы түшүнө тургандай кайсыл жакта эмне маалымат болот, анан бул маалымат кайсыл компонент менен кайсыл деңгээлде жана кандай түрдө маалымат алат жана берет сымал жалпы түшүнүктөрдү бере турган дизайндын түрү. Баштапкы дизайн болсо системанын ичинде модулдарды жана алардын ортосундагы байланыштарды чагылдырат. Бул жакта көбүн эсе бул эми программисттердин бул ишти кадимки продуктка айландыра турчу тайпа тарабынан ортого чыгарган дизайн. Деталдаштырылган дизайн болсо бул эми программисттер өзүнө ишти пландоо жаатында бул компоненттен кийин бул компонентти жасайт экенмин деген деңгээлде ишти визуалдаштыруу жана түшүнүү жаатында колдонгон дизайндын түрү. Архитектуралык дизайнда бул жакта эң жөнөкөй архитектуралык дизайнды көрүп турасыздар. Веб сервер тарабында иштеген жөнөкөй веб колдонмо. Фронт-эндте колдонуучу бар, колдонуучу интернет аркылуу HTTP платформасы же болбосо HTTP протоколу аркылуу веб серверге байланат. Веб серверде болсо SQL сурамжылоосу аркылуу маалымат базасына байланат. Маалымат базасында SQL колдонобуз, веб сервер тарабында Python, Django колдонобуз. Фронт-энд жагында, бет түзүм жагында HTML, CSS, JavaScript колдонобуз деп бир кардарга жалпы биздин программалык камсыздоо тууралуу жалпы бир маалымат берүү жаатында колдонулган дизайндын түрү. Баштапкы дизайн болсо бул эми сиздерди байкаганда ишти бир аз түшүнгөн. Эмненин кайсыл жакта, мисалы бизнес логикасы кайсыл жакта отурат, маалымат кайсыл серверде отурат, үчүнчү тарап кайсыл биздин программалык камсыздоо дагы башка үчүнчү тараптар программалар менен кандай интеграция иштери жүргүзүлөт. Интерфейсте жалгыз гана программалык камсыздообуз компьютер экранында эмес, мобилдик экранда да иштей турат деген мисалы маалыматта берилген бул жакта. Коопсуздук маселелери бул жакта каралган. API-лар программалык камсыздоолордун бири-бири менен маалымат алышы жана беришинде колдонулган протоколдор дагы сүрөттөлгөн. Сиздерди байкагандай бир аз деталдаштырылган баштапкы дизайн.
Такыр эле деталдаштырылган дизайн бул көбүн эсе программалоо инженерлеринин өздөрү үчүн жасаган дизайны. Ошондо ар бир модулдун ичинде кайсыл түрдөн кандай маалымат камтылган жана ал маалымат кайсыл мүмкүнчүлүктөргө жана өзгөчөлүктөргө ээ болуш керек деген түрдөн бул жакта сиздерди көрүп тургандай ар бир модулда UML структурасынын негизинде UML сабагы дагы камтылган бул сабактар сериябызда. Убактыңыздар болсо кайрадан кайтып UML тууралуу да маалыматты алыңыздар. Бул жакта UML стандартынын негизинде деталдаштырылган дизайнды көрүп турабыз. Программалык жана программалык камсыздоо, программа менен программалык камсыздоонун ортосунда дагы айырманы баса белгилеп кеттик элек. Программа бул программ жана софтвер бири-биринен айырмаланат. Программа жалгыз гана ошол функцияны аткара турган бир программанын өзү болсо, программалык камсыздоо бул жалпы бир пакет. Анын ичинде программанын өзү, документи жана иштетүү жобосунан турган бир бүтүн десек болот программалык камсыздоонун аты. Андыктан жалгыз гана программа дегенибизде бул программалык камсыздоонун бир гана бөлүгүн чагылдырат. Программалык камсыздоонун эң негизги эки түрү дедик элек, бирок 4 түргө дагы бөлүп жүрүшөт ар кандай сайттар жана адистер. Системалык программалык камсыздообуз бар жана колдонмо программалык камсыздоолорубуз бар дедик элек. Системалык программалык камсыздоолор биздин ушул программалык камсыздоолор биздин компьютер менен болгон байланышыбыздагы эң негизги ортомчулар десек болот. Операциондук системалар жана жабдыктардын иштешине шарт түзүп берген драйверлер. Булар ошол системалык программалык камсыздоонун түрлөрүнө кирет. Жана биз күнүмдүк жашоодо колдонгон колдонмолорубуз Word, Gmail, Excel, Instagram, YouTube, бардык сиздин акылыңызга келген программалык камсыздоолор булар колдонмо. Application, apply деген англис тилиндеги сөздүн котормосу. Колдонуу, ошол программалар колдонуп бир натыйжага жетип атабыз. Ошондо программалык камсыздоолордун бул жакта эң ушул негизинен колдонмо программалык камсыздоолор аркылуу операциондук системалар ошол колдонмо программалардын иштөөсүнө шарт түзүп берет. Анан биз ушул программалык камсыздоолор аркылуу өзүбүзгө таандык иштерибизди жүргүзөбүз. Акыркы мезгилдерде мобилдик колдонмолор дагы абдан активдүү роль алып жүрөт биздин күнүмдүк жашоодо. Анткени иштерибиздин көбүн мобилдик телефон аркылуу ишке ашырып калдык. Андыктан 3,5 миллионго жакын Google Play'де колдонмонун түрү бар. App Store'да болсо 2 миллиондон ашкан колдонмонун түрү бар. Бул акыркы мезгилдерде ошо колдонмо иштеп чыгуу жаатында кандай прогресс, кандай өзгөрүүлөр, кандай өнүгүүлөр болуп жатканын жакшы бир көрсөткүчү деп ойлойм. Программалык камсыздоолор албетте биздин компьютер менен болгон алакабыздын негизинде дагы өзгөрүп келди. Буга токтолдук элек. Адегенде жалгыз гана компьютердин өзүнүн ичинде иштей турган программалык камсыздоолор, андан кийин серверлердин локалдык тармактар иштеп баштаары менен ошол локалдык тармакта сервер жаатында иштеп бизге компьютердин экранга гана чагылдыра турган программалык камсыздоолордун түрү. Кийинчерээк локалдык тармактан кийинчерээк интернетке өткөндөн кийин интернет аркылуу иштей турчу веб колдонмолор ортого чыкты дедик элек. Булар көбүн эсе булут технологиялардын жаатында иштейт. Булут технологиялар болсо Software as a Service деген жаңы бир түшүнүктү ортого чыгарды. SaaS деген. Сиздерде бул сүрөттөн байкаганда 2008 жылы 6 миллиард доллардын тегерегинде болгон SaaS рыногу 2020 жылы 160 миллиард доллар көбөйдү. Жылдан жылга кайсыл деңгээлде көтөрүлүп келатканын байкадыңар. Андыктан Software as a Service булут технологиялардын негизинде иштеген программалык камсыздоолор бул келечектин технологиясы десек дагы жаңылбайбыз. Андыктан программалык камсыздоолордун
дизайнында же болбосо бир пикирди ортого чыгарып жатканда ушул фактыларды, ушул түшүнүктөрдү дагы дайыма эсиңиздерде кармап туруңуздарды суранабыз, же болбосо сунуштайбыз десек дагы туура болот. Бул жаатта программалык камсыздоолорду иштеп чыгуу жаатында эгерде адис болуп иштейм десеңиздер, андыктан ушул маалыматтын негизинде анда ушул жыйынтыктоо сабагыбызды дагы жыйынтыктайбыз. Кийинки сабактар сериясында көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.